Саламатсыздарбы, урматтуу, кымбаттуу энелер, ардактуу апалар. Эне болуу бактысына татыктуу болгон асыл зат, аял заты. Урматтуу апалар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы тарбия башаты үй бүлө. Тарбия башаты үй бүлө дегендей, баланы тарбиялоодо негизги ролду үй бүлө же ата эне аткарат. Ошондуктан мен дагы балдарды туура тарбиялоо, билим сересине жеткирүү ар бир эненин милдети деп ойлоймун. Ар бир эне балдарын туура тарбиялоого аракеттенип, алардын жаш өзгөчөлүгүнө карап, мамиле жасап, сөз байлыгына да көңүл бөлүп, туура сүйлөтүп, маданияттуу өсүүсүнө, бекем ден соолукта болушуна көз салса, эне аман, бала аман, эл аман дегендей, үйдө тазалыкты баары бирдей сактоосун үйрөтсө, балдарга жоопкерчилик жөнүндө көп айтса, сылыктык, кичипейил, боорукерлик жөнүндө мисал келтирип, жомоктордон айтып берип, башка бирөөлөрдүн аткарган же кылган боорукерлиги, сылыктыгы жөнүндө айтып көрсөтсө, ошолордой болууга эне ынандырса. Башталат турмуш майдадан, байкабайт аны майда адам, же сөз чакырат, үлгү көрсөтөт дегендей, үйдө балдардын сөз байлыгын өстүрүш керек. Сөзгө бай бала, акыл эске бай бала болоору педагогикада маалым. Ар бир эне баласына режим түздүрүп, ошол боюнча окууга, жумуш жасоого, туура убакытты пайдаланууга үйрөтсө. Кымбаттуу энелер, сиздер өзүңүздөрдүн балдарыңыздар үчүн эң биринчи үлгү, насаатчы, кеңешчи, ишенген, жол көрсөткөн адамы болосуздар. Сиздердин насаат сөздөрүңүздөр алар үчүн өтө маанилүү. Балдар улуулардын айткандарын эмес, кылгандарын туурашат. Балага «Эмне кылып жатасың?» деп сурашканда, улуулардын жасаганын жасап жатам деп жооп берген экен. Үй бүлө тарбиясында балдарды ар тараптуу, жакшы сапатка, өнөргө тарбиялоо, үйрөтүү пайдалуу. Бирок алардын ичинде өзгөчө маани берүү зарылы, менин пикиримде, бул акыл тарбиясы. Акылмандуулукка, умтулууга тарбиялоо өзгөчө маанилүү. Себеби, эгер балдарыбыз таалим тарбия аркылуу акылмандыкка жетишсе, анда акылы менен башка баардык жакшы сапаттарга, өмүрдө, турмушта, кызматта, ийгиликке жетишет деп ойлоймун. Анда эмесе, сабагыбыздын жыйынтыгында, урматтуу энелер, бул сулуулук дарагы жаңы өсүп келе жаткан чырпык сыяктуу келечек муундары болгон балдардын жүрөгүндөгү терс сапаттарды жашынан алып салсак, анын оордун адамдын руханий жан дүйнөсүн жакшы сапаттар менен толуктасак. Энесиз дүйнө караңгы, энеден эл, журт таралды. Урматтуу энелер, жогорудагы нерселерди колубуздан келишинче аткарганга аракет кылалы. Бардыгы биздин келечек муундар үчүн. Эне аман, бала аман, эл аман. Урматтуу энелер, саламатта болуңуздар.